Sırın bilgen eldi, adamdı sыйлайт. Gel sırın bileli. Бұл эмне экен десе, жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгармасы. Кудай бир жаратып коюптур ушул нерсени. Жаратылыш Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Көрүнөсү. Мына көмүскөсүн айттык го, көмүскө бейиш дүйнөнү ушул жерге алып келип орнотуп турмун деп мен. Бул жерде берилет ошол Арсылай бейиш жазга айлантканга милдеттүү, айлантат. Батыш эл ошентип кайрылат. Мына мен Кыргыз жергесин айлантып койдум. Анткени мен ааламдан келген нур энергиямын. Түгөнбөс мына Арстаналай ааламдан түшкөн түгөнбөс нур керемет. Ошон үчүн энергия өтүп атат. Ошон үчүн табиатты бейишке айлантып атам. Ошон үчүн адамзатты. Ошон үчүн батам жүрүп атат. Назарым жүрүп атат, сөзүм жүрүп атат. Айтканым закон болуп атат. Анткени ааламдын ээсимин. Ааламдын ээси ким? Адам. Жаның асманга барганда ааламда кызмат кылып атпайбы? Аяктын ээси ким? Адам атабыны баштаган арбайлар. А биздин тегибиз ким? Адам атабыны. Ошон үчүн Кыргыз деги эле адам билсе эки дүйнөнүн ээси. Билбесе бир байкуш, тозок жашоосу билсе жомок бейиш болуп атат. Андан кийин табиат мээнеткеч карапайымды кастарлайт. Кастарлайт энебиз. Эгесин унутканды жазалайт. Сөзү жок тарбиялайт. Табиат үнсүз сүйлөп адамзатты улуулукка калыптандырат. Табиатсыз жерде жашоо жок. Табиат теңирдин кабарчысы, аткаруучусу. Мына аткарып атат. Биз айтканды аткарып атат. Ааламга белгилүү, кайсы адам жаман түшүрүп атат, жана периштелер жазып турат дегендей. Кайсы адам ак көтөрүп атат. Кайсы жерге бир өрттү жандырып атат, кайсы жерде бир сууну каптатып атат, кайсы жерде вирус болуп атат, кайсы жерде куюн болуп атат, өздөрү билет. Эң башкысы биздин талкуу дүйнөгө толкун болуп кетет. Куйруктуу жылдыз жерге түшкөндө эмне болду? Кудай күчү, караңгы күчү жоюлду. Эми адам башкарат, аалам аткарат болуп атат. Замандын өзгөчөлүгү ушул болду. Табиат кырсыкканда эч ким токтото албайт. Табиат сен төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки ар бир секунд жашооңо күбө. Табиат мазардын, арбайдын ээси. Табиат айланадагы адамдын мамилесине карап кубулуп, жаралып, түзөлүп турат. Карачы. Сиздердин мамилеңиздерге карайт экен. Ошон үчүн табиат менен гармонияда бол. Адалдашайын дейсиңби? Мына табиат менен гармонияда бол. Момун мусулмандар кайткыла, эскичилиңерден чыккыла, биз сизди сыйлайм мен. Ошо кудайлап жүргөнүңө сыйлайм. Ак жолдо жүргөнүңө сыйлайм. Бирок табиатка сыйнат бул кыргыздар дебе. Мен энеме, жеңеме, аяшыма да сыйнам. Анткени чай берсе, жакшына тозуп алса, узатса, табиатты мен да жашап атып, жемишин жеп атып, абасын дем алып атып, суусун ичип атып, мен кантип сыйынбайм? Ал апама жакшы мамиле кылсам, атама айтат. Кабарчысы деп атпайбы мына? Кабарчысы, аткаруучусу деп. Сен мамиле кылсаң ал айтып коет Аллаңа, атаңа, ааламга. Мына адал жериң болсо молдоке, айтчы менен адал жерим бар деп. Молдоке аксынган. Жок сенин адал жериң. Жөн эле жазып алдың халал магазин депчи. Халал эт деп. Өзүң арамсың. Эмнеге? Улутка бөлсөң, динге бөлсөң, кыргыз болуп туруп манасты мифтесең, салтымды ширик десең, мени теңирчи десең, аялды бир байкуш десең, өзүң кут экениңди билбей кулмун десең, кайсы жериң адал айтчы, оозуңбу? Ошону сүйлөп аткан оюң адалбы? Ага караганда табиаттын суусунда арамдык жок. Могу дем алып аткан абаң арамбы? Адал. Жеп аткан тамагың табиаттан чыккан, естественный эле. Ошондуктан арам жериңди эми табиатка жакшылап мамиле кылып,
адалдаштырып ал. Сен көрдөн күткөн бейиш дүйнө орнап алды бул дүйнөгө, караңгы дүйнө түшүп келди. Ошон үчүн табият башкача. Мына сыртка чыгып көргүлөчү, дегиле мындай. Баягы адамдын деле мүнөзү өзгөрүп калат го. Башкача болуп, кылган мамилеси, сүйлөгөн анысы кандай, табиятта да ошондой бир нерсе болуп атат. Агарып калгыла, таанып калгыла, энергияга калыптанып калгыла, илимиңерди алгыла, ошону эсиңерден чыгарбагыла. Бул дин эмес, сен чочуп кеткен, бул илим. Естественные знания. Бул кут,